Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шарипович Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин менен иш сапары менен учуп кетти. Башка жаңылыктар менен кесиптешим Акбарал Айыпова таныштырат. Дикторлукка жарабайт экен. Болбой калды. Жаңылып атам. Сен таңкы программада эле калышың керек да. Ал эми биздин студиябызда дикторлор бар. New TV каналынын жаңылыктар бөлүмүнүн алып баруучулары Мирлан Маматали уулу жана ошондой эле Руслан Харизов. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен. Рахмат, Майрамыңыздар менен сиздердин да майрамыңыздар менен. Экинчиден жаңы студияңар кут болсун. Рахмат. Биринчилерден болуп жаңы студиябызга мына сиздер кирип отурасыздар. Рахмат. Кош келиңиздер. Жаңылыктар бөлүмү дегенде эми баягы адамзаттын оюнда террордук согуштар, анан көйгөйлөр, анан башка бир орчундуу маселелер эле келет да. Анан албетте башка деле баягы жеңил желпи, маанайды көтөргөн деле баягы маселелер бар да. Ошол тууралуу айта кетсеңиз, жаңылыктарды кайдан табасыздар, кантип чыгарасыздар, канча убакта ыкчам иштеш керек ошол тууралуу? Эми бул жерде баягы жалпы жамаат биргеликте иштеш керек да. Эми азыркы заманда көрүүчүлөр негизи эле башкача. Жакшы жаңылыкты көп көрбөйт, негедир ушу терс окуяларга көбүрөөк маани берип, ошону көбүрөөк көрүшөт да. Анан кийин негизи эле баягы телевидение коомдун жүзү болгондон кийин ошол коомдо деги эле эмне болуп жатат, эмнени оңдош керек, ошону чагылдырганга аракет жасайбыз. Дикторлор, Мирлан мырза, сиз ошол диктордук кызматты башынан баштап эле кыялданып, сиз баягы максаттуу түрдө келген тандаган кесибиңизби? Жок, максаттуу түрдө эмес. Эми баягы мектепте окуп жүргөн кезде бир 9-10 класста. Эмиден могу үн өзгөрүлүп баштаганда, жоон болуп баштайт го. Анан үйдө жатып радио укканда ошо алып баруучуларды, диджейлерди негедир туурачымын да, үндү келиштирип. Ошондон башталганбы билбейм, айтор барып дос балам телевидениеге иштейсиңби деп, мен жөн эле бир нерсени үйрөтөм, монтажды үйрөтөм деп чакырган. Ошол жакка илешип калып, акыры текст окуганды үйрөнүп, ошентип барып анан кийин эфирге дагы чыгып калдым. Канча жашыңызда биринчи жолу эфирге чыктыңыз? Жаңылыктарды алып бардыңыз? Жаңылыктарды? Азыр 2014 жылы. 2014 жылдан бери демек диктордук кызматты аркалап келесиз. Мага бир суроо кызыктуу болуп атат да. Кайсыл телевидение болбосун, жаңылыктарда баягы дикторлордун эмоциясы жок болот го. Кече күнү Жалал Абад облусунда же Чүй облусунда момча адам тиги бул эмоция жок да. Олуттуу маселе жасайсыздар да. Жеке жашоодо, жөнөкөй мындай жашоодо кандайсыздар? Өзү шайыр. Же ошондой салам десе, ассаламу алейкум деп. Негизи көпчүлүк эл Руслан, Мирлан мырза, сизде баягы ошентип ойлойт да, аябай ушундай бир жашоодо деле ушундай бир түптүз жүргөн, көп күлбөгөн адам болуш керек деп. Бирок айта кетчү нерсе андай эмес, бир сырын ачып коелу. Кадимкидей эле шайыр, күлчү жерде каткырып күлгөн, ушундай баягы эфирден сырткаркы жашооңуздар тууралуу айтып берсеңиздер. Руслан, сизден баштайт окшойбуз. Да, действительно, бывают случаи такие, когда идет прямой эфир, даже если в записи мы длинные слова читаем, да, какие-то вот в первый раз мы видим, иногда не хватает времени подготовиться, и приходится прям импровизировать иногда, успевать, и бывает очень смешно, но мы сдерживаем эмоции, и иногда говорим что-то не то, но суть до телезрителя всегда доносим правильную, да. Но иногда бывает, да, что мы прям и смеемся, и под стол падаем, у нас часто бывают такие случаи. А так в целом все проходит замечательно, в принципе. Очень интересно. Есть свои секреты, да? Сизде кандай кызыктуу учурлар болобу? Кызыктуу учурлар негизи эле көп. Руслан айтып кеткендей эле запись болобу же түз эфир болобу. Бул негизи эле телевидениенин ишинде ар түрдүү мүчүлүштүктөр, кызыктуу окуялар көп болот да. Бир суроо кылалар. Биз эми кесиптеш болгондон кийин биз сизди көрүп калабыз иш жүзүндөчү. Жаныңыздан өтүп баратканда баягы мен үчүн жаңылык да булчу. Сиз баягы өзүңүздүн видеоңуздарды кесип, даярдап жаңылыктардычы, анан ошо менен катар ошол эле учурда музыканы да угуп, ошол эле учурда шахмат ойноп отурасыз да. Бир учурда 3 жумушту жасайсыз да. Анан ошондон ой пикир чыгып келет да, суроо. Бул логикалык жактан же андай акылдуулукту өтө талап кылган жумуш жаңылыктарды же кандай?
Жок, ал деген ар кимдин мүнөзү ар башка да. Мисалы үчүн баягы көпчүлүк көрүүчүлөргө жаңылык болуп калышы мүмкүн, бирок мени тааныган кесиптештер билет. Мен буга чейин монтажер кесипти аркалап келгем жана дагы деле аркалап келе жатам. Ошол эле учурда дикторлук менен дагы алекмин. Анан кийин эртеден кечке монтаж кылам, бирок бир эле монтажды кылып отура берсең, мээң жарылып кетет. Кечки эфирге даяр эмес болуп каласың да. Мен ар дайым сергек болуш үчүн ошол эле учурда музыкага жакын болгон үчүн музыканы угам, ошол эле убакта монтажды кылам жана Расул сен айтмакчы шахматты да ойноп коем. Эң сонун айта кетчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр, New TV каналында жаңылыктар кыргыз тилинде жана орус тилинде саат сайын эфирге чыгып турат. Ошол орус тилиндеги жаңылыктарды алып баруучусу Руслан Харизов жана кыргыз тилинде алып барган Мирлан Маматали уулу студиябыздын коноктору, өзүбүздүн кесиптештерибиз. Эгерде сурооңуздар болсо, албетте түз эфирге байланышка келиңиздер. 56 56 72 сандары азыр иштеп жатат. Менде суроо бар Русланга. Руслан, эфирдеги жоопкерчилик тууралуу айтып бериңизчи. Расскажите об ответственности в эфире. На самом деле, да, это серьезная ответственность, потому что ты понимаешь, что на тебя смотрят миллионы людей, тысячи людей, весь Кыргызстан, так как сейчас мы вышли, получается, за пределы страны, вещаем в Европе даже, да, в 25 странах. Это большая ответственность, ты понимаешь, что на тебя смотрят миллионы человек, что нужно сделать все правильно, донести до человека нужную информацию, да, везде сказать правду, не солгать, в общем, это очень большая ответственность на самом деле. Вот чувствуешь за собой. Каждый диктор, мне кажется, за собой чувствует это на нашем канале, в любом другом телевидении. Это самое главное, да. А бывает то, что, Ахмарал, прости, бывает то, что ты тоже монтаж делаешь, монтируешь и параллельно музыку играешь, и автоматом Калашникова увлекаешься? Нет, на самом деле это у нас вот с коллегой Мирланом только так. Вот был случай, получается, без 10:09, уже эфир новостей, да, русских. А смотрю, Мирлан в баке играет. Говорю, ну уже как бы пора, да, уже должны успеть. Он говорит, все нормально. И за 3 минуты мы все успеваем. На самом деле параллельно мы играем пасьянс, карты, там Counter-Strike, там музыка, клипы. Шахмат, там еще душ принимать параллельно. Да. Это все опыт. Да, опыт. Оның бары тәжірибе. Вот я тоже учусь, да, на самом деле, и мы все успеваем. Ну, иногда бывает, что я тоже сам делаю монтаж, потому что мы должны работать сплоченно, каждый должен помогать друг другу, я так считаю. Вот. Албетте, азыр бизди көрүп отурган телекөрүүчүлөрүбүздүн арасында, албетте студенттердин, окуучулардын арасында алып баруучу болом, диктор болом дегендердин саны абдан көп да. Муну биз журналистика факультетине тапшырган абитуриенттердин санынан эле байкасак болот, жыл сайын, Мирлан мырза. Анан чыныгы диктор кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эми дикторлук ал биринчиден, экинчиден бул деген айымдарга тиешелүү, кыздарга тиешелүү келбет болуш керек да. Жүзү телевиденияга туура келбесе болбой калат. Туура келбегенде, туура келгенде ишеничтүү жүз болуш керекпи же сулуу жүз болуш керек? Сулуу болуш керек. Сулуу болуш керек, Ушундай да, бир телевидение деген бул сулуулукту сүйгөн нерсе да. Ошол учурда мырзаларга бул жоон үндү талап кылат. Эгерде үн ичкерээк болуп калса, бул жаңылыктарга туура келбейт. Негизи телевидение чөйрөсүндө таптакыр туура келбейт. Үн жоон болуш керек. Эгерде ошондой орусча айтканда данный деп коебу бар болсо, албетте журналистика факультетине болобу, же ошол тармакка, биздин тармакка жакын бир окууга тапшырып, албетте практика өтүп, андан кийин келип тажрыйба алса болот. Андай мүмкүнчүлүк бар. Жаңылыктарда, мисалы, сиз олуттуу баягы маселелерди чечип, мамлекеттик деңгээлдеги көйгөйлөрдү алып чыгасыздар да, анан басынтуулар болбойбу? Мисалы, диктор, мисалы, баягы түшүнгөндөр бар да, диктор, эми ал баарына белгилүү, диктор жасабайт жаңылыктарды. Бул телеканалдын өзүнүн болгон багыты да. Бирок ошону көрүп туруп, дагы дикторлорго басынтуу жасаган тараптар болобу? Эми ар түрдүү нерселер болот. Ар кандай нерселер болот. Эми басынтуу дегенде сын пикирде болушу мүмкүн, жөн гана айтылган. Эми албетте эфирге чыгып аткандан кийин сын пикирлерге ар дайым көңүл буруп турушубуз керек. Даяр болуш керек, э? Даяр болуш керек. Мирлан мырза, сөзүңүздү каралычы, телефон көрүүчүбүз бизге байланышка чыгып калган экен. Кабыл алып көрөлүчү. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы, келиңиз, угуп атабыз сизди. Биринчиден баарыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен чын
жүрөктөн куттуктап кетем. Рахмат. Рахмат. Мен күн жүрүш программасын дайыма күндө көрөм. Жаңылыктарды Мирлан байке менен Руслан байкенин алып барганы абдан жакшы алып барышат, мага алып баргандары жагат. Анан ошол күн жүрүштө булар аябай олуттуу да, токтоо болуп көрүнөт. А жеке жашоодо мүнөздөрү кандай болду экен? Ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Рахмат, ийгиликтерди каалайм силерге. Сизге да чоң рахмат. Бар болуңуз. Анекдот айтып бериңиз дегенде эле болду окшойт, э? Кандайсыздар дейт эфирден сырткаркы жашоодо. Руслан, какой вы вне эфира? На самом деле в жизни я... Еще хуже. Да. Я вообще играю в КВН, танцую, и я очень такой юмористический, да, можно так сказать, веселый. В эфире это другое, это работа. А вот в жизни ты совсем другой. Но некоторые, вот, и как Мирлан Баки, они серьезные. Они и в жизни, и в эфире, насколько я знаю, да. А вообще я вот с юмором человек, да. В принципе, так. Русланды биздин каналда баягы дикторлордун арасында эң жашы деп айтсак болот, э? Руслан 21 жашта, э? 1921 жашта. Руслан, скажи, пожалуйста, вот как ты пришел на телевидение? Это была твоя мечта с детства или как все это случилось? Или ты в магазин ходил, случайно увидел надпись? Нет, Расул, на самом деле, да, в детстве я хотел заниматься журналистикой, стать журналистом. Вообще изначально хотел сниматься в кино. Но Вот. потом, да, но потом как-то не задалось, и получилось так, что я поступил на факультет журналистики в политех. И меня пригласили, не то что пригласили, нужно было пройти практику. Я пошел на Госканал один, проходил там практику где-то 3 месяца, и потом как бы заметили люди меня, качества какие-то, да, вот эти, и сказали... Руслан, да. продолжим, обязательно продолжим. Хорошо. Телефон чалуу бар экен. Көрүүчүбүз күтүп калбасын, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди, келиңиз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биринчиден мен майрамыңыздар менен куттуктап кетейин дедим эле баарыңыздарды. Рахмат. Экинчиден могу биз дайыма көрөбүз жаңылыктарды, анан Руслан Харизов дикторго сурообуз бар эле. КВНге катышканын да билебиз да, биз эфирден да айтып кетти. Анан ошол эфирден күлдүрүп же бир тамаша айтып берсе, элдин маанайын көтөргөнгө жакшы болмок. Кайдан байланыштыңыз сиз? Рахмат сизге. Алыстап кетти окшойт, э? Кетти окшойт. Ыраазычылык билдиребиз, бар болуңуз. Хотят, чтобы ты анекдот рассказал. Но сначала... Да, надо закончить. Да, закончим, да? Да, и вот, и меня попросили остаться уже как, уже трудоустроили. Я согласился, долго не думал, совмещал с учебой, и в принципе есть работа, о которой я мечтал всегда, быть журналистом, вести новости. Получается, в первый раз я вышел в эфир где-то 1,5 года назад. И вот с того момента как-то я двигаюсь в этом направлении, журналистика, телевидение, это вот мечта с детства, и как я считаю, что мечты всегда воплощаются в реальность. Главное мечтать И как, все понравилось? Тебе нравится? Нет, на самом деле, да, нет, мне все нравится, но есть, в каждой работе есть свои минусы. Все думают, что телевидение это вот все красиво, картинка, да, эфир. Все мечтают, рвутся, но на самом деле они не знают, какая это трудоемкая работа. Как да? нас бьют, да, синяки, Да, но- почему мы да. костюм одеваем. Да, на самом деле, да, тут получается все очень жестко, все вот прям, не знаю, да, все серьезно на самом деле. Ооба. Мирлан мырза, сиз дагы уштап болушуңуз керек. Эфирдин артында, кадр артында көптөгөн түйшүк, көптөгөн адамдар эмгектенет да. Ооба. Ошол тууралуу айтып берсеңиз, баягы эфирдин түйшүгү, баягы арты, көшөгөнүн артын бир аз ачат окшойсуз. Эми телевидениянын кызматкери ошол эле учурда New TVнин кызматкери болгондо бул бир эле адам бир 3-4 жумушту аркалаш керек да. Себеп дегенде жалпы жамаат абдан чакан. Ошол эле учурда буга чейин тажрыйбасы бар адистер. Ошондуктан баарыбыз тең биргеликте мындай бир кандай десем жумуш көп, биргеликте иштейбиз. Андан кийин жанагы сурооңузга жооп берсем, эми кадр сыртында көп эле адамдар бар. Гример бар. Өзүбүздүн поварыбыз бар, мисалы үчүн, баягы операторлор, режиссер, звукорежиссер. Ошолор менен
биргеликте тыгыз байланышта иштешибиз керек эң негизгиси. Ошол? Да, хотел добавить, да. На самом деле люди, да, не знают, что творится за кадром, да, сколько здесь происходит работы, сколько людей за кадром работают, да, вот как сказал коллега, и гримеры, и повара. Это тоже большой труд. И операторы, монтажеры, и режиссеры, это просто... Звукорежиссеры, да, операторы, продюсеры. Это очень все трудно и, в общем, да, вот так. Русландын сөзүнө чын деле кошулабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Айткан сөздүн баары туура, биз көрүп билип турабыз. Жөн жерде отурган ишкер жок, баары чуркап, бир офистен экинчи офиске чуркап, кагаздарын көтөрүп, звугун окуп, баягы жумуштарын жасап, аткарып жүргөн бул кадр артында да. Ошон үчүн Руслан арык. Мына ушундай. Анан жогоруда биздин көрүүчүбүз дагы суранып өтпөдүбү? Русландын КВН ойнорун билебиз. Баягы эфирде аябай ушундай бир олуттуу келбет менен отурса, жашоодо абдан шайыр экенин өзү дагы айтып өттү депчи. Анан бир күлкүлүү окуялардан балким КВН ойноп берсе депчи. Телезрительница наша попросила, чтобы ты рассказал, может быть, такую веселую историю, может быть, они знают, что ты играешь в КВН, оказывается. А я до сих пор играю в КВН в эфире, да? Нет, на самом деле я как-то даже не подготовился. Это мне нужно со своими ребятами собираться, показывать сценки, а когда я сам, я, как говорится, в поле не воин, один в поле не воин. О, смешно. Да, смешно, вот. Мой анекдот. Вот так вот. Да. Сіздерге разычылық білдіреміз. Таңғы баяғы уақытыңыздарды бөліп, студиябызға баш бағып, бүгінгі майрамдық маекте қуырып бергеніңіздер үшін. Чоң рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Сіздердің дагы. Байрамыңыздар менен. Эфирде улантабыз ба? Ооба, New TV каналынын жаңылыктардын алып баруучусу Мирлан Маматали уулу жана ошондой эле Руслан Харизов бизде конокто болушту. Бар болуңуздар.